Жолугушу Тоң районунун Борбору Бөкөнбаев айылындагы маданият үйүндө өтүп, ага эл батпай чогулду. Айрыкча жаштар басымдуулук кылып, эл арасында Өнүгүү Прогресс партиясынын аброю күч алып бара жатканы билинди. Мен башка партияларды угуп электим, ушу Өнүгүү Прогресс партиясы жакшы активно иштеп атат азыр ушул моментте. Пока башка партияны көрө электим да. Эл менен жолугушуу маалында айрыкча балдар маселесине басым жасалды. Анткени коомдогу балдарга карата жасалган зордук зомбулук баш мыйзамга өлүм жазасын кайра кайтарууну талап кылууда деп билдирди Бакыт Төрөбаев. Биздин кичинекей кыздарыбыз, 2-3 жаштагы кыздарыбыз зордук зомбулукка учурап атышат. Мына ошол конституцияны эмне өзгөртүш керек? Өлүм жазасын алып киргизиш керек. Ошо акмак адамдарды өлүм жазасына алып барыш керек. Туурабы туугандар? Эл менен жакын болуп, айрыкча айыл чарба тармагына басым жасаган Өнүгүү Прогресс партиясын эл зор үмүт менен жолугушууга келип, көкүрөгүн өйтүп көптөн бери чечилбеген маселелерин ортого салышты. Айрыкча жылдан жылга калкы өсүп жаткан Бөкөнбаев айылында жаш үй бүлөлөргө жер трансформация болбой жатканы айтылды. Трансформация жагы бул күндөн күнгө, жылдан жылга күчөп атат. Бүт жерде даже мисалы бул Тоңдун эли, райондун эли, айылдын элдери захват кылып басабыз дегенге барып атат. Мисалычы, күндө бизге келет, беригилер. Бизге келет, как будто биз айылдык кеңештин депутаттарыбыз. Ушу силер бербей атасыңар деп келет. Эми ал жерди түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү да бар да. Ушуну жакшылап бир жогорку кеңештен талкуулап берсеңиздер. Өнүгүү Прогресс партиясы калкты турак жай менен камсыз кылууда. Башаламан саясат эмес, системалуу иш жүргүзүп, Бишкек, Ош шаарлары тургай райондук борборлорго көп кабаттуу турак жай менен камсыз кылууну сунуштайт. Ал үчүн реалдуу сунуштары бар. Биздин оюбуз боюнча бул райондордун центрлеринде көп кабаттуу үйлөрдү куруш керек жаштарга. Көп кабаттуу үйлөрдү 2-3 этаждуу үйлөрдү куруш керек. Эгерде биз азыр трансформация кыла берсек, анда биз жерлерибизди жоготуп алабыз, урматтуу туугандар. Андан кийин биздин азык-түлүк коопсуздугу дагы өтө коркунучтуу болуп калат да. Бөкөнбаев айылындагы Кара Ой жаңы конушу жергиликтүү бийлик тарабынан номер берилип 1000 түтүнгө бөлүштүрүлгөн. Бирок бир нече жылдан бери өкмөт трансформациялоого тыюу салган деп элге бербей келет. Буга кыжырданган эл чечкиндүү кадамдарга барабыз деп чыгышты. Шу жерде миңдеген түтүнгө берилген 7 сот үйдө номер берилген. Самазахват болгон жер жок. Ал жер номер берилген. Номер берилгенде мына айдын ошо номерду ушерден туруп бирден таратты. Айым үчүн тиги өкмөт трансформация чыгарып берип атат. Анда чогулуп алып тиги агылдын астына баралы. Плакат менен бир топ киши чогулуп алып. Андай тиги өкмөттүн колунан келбесе. Бирок качууланган элде Өнүгүү Прогресс партиясынын төрагасы сабырдуулукка чакырып, бул маселени жогорку кеңеште көтөрүп чыгууга сөз берди. Тоң элин толкутпай, алардын өкүлүн парламентке алып чыгуу максат кылынып жатканы айтылды. Мен кошулган себебим айтканын кылат экен. Мен азыр жашмын. Мен азыр көпкө чейин сиздердин талабыңарга талашам. Мен депутат болсом да, болбосом да талашып, мен өзүм патриотмун. 1,5 саатка эсептелген жолугушуу 4 саатка созулду. Бул алар үчүн пайдалуу жолугушуу болгонун жашырышкан жок. Биз Өнүгүү Прогресс партиясын аябай жакшы билебиз. Видиктеринен билебиз, гезиттеринен билебиз, телевизордон билебиз. Бардыгы бизге жагат, жаштар. Биз азыр балдар биздин келечегибиз да. Жаштарды колдогубуз келет. Жаштар ушу чыкса экен дейбиз. Жаштар өссө, өнүксө экен деп ойлойбуз. Жолугушууда эл Тоң районунда бир нече долбоорлорго көмөк көрсөтүүнү суранышты. Айрыкча МТС ачып берүү өтүнүчү менен кайрылганда Бакыт Төрөбаев ишке ашырууга сөз берди. Демек, айтылган убада жакын арада аткарылат.